Саламатсыздарбы? Бүгүн биз Айбек Карымов агайыбыздын жеке концертинде турабыз. Жаңы дем аттуу концерттеги кызыктардын баары менен сиздер менен бөлүшкөнгө аракет кылабыз. Армаңыздар ардактуу алатоону жердеген намысты колдон бербеген ак калпагы башка түшпөгөн Şu 35 yıldan beri sahnada жүрөт, булар eski карышкы болуп калды. Булар билет чыкканда эле эл концерт залда көп болсо жакшы концерт коюшат. Чыгып турган намаягы расходко кетсе, намаягы жакшы калат экен, нар жагы чөнтөгүмө калат экен деп жакшы концерт коюшат. Бүгүн концерт жогорку деңгээлде болот, себеби мен көрүп турам, зал 70%га толук. Мага баары бир концертте эл болобу болбойбу мага ысык суу жок. Себеби мен жөн эле чакыруу менен келдим, кийин мен концерт кылганда Айбек агам да барып бере турган болду, ошентип сүйлөштүк экөөбүз. Мен договор менен келген арасында. Анан мен кол чаап койгула деп такыр суранбайм. Алып баруучу деле айтпады, кол чаабылар менен тосуп алгыла деп. Мен антип деле суранбайм. Себеби мага агайым борончу айткан, залга чыкканда могу жаштар кайры чөлүп кетти, чыгып эле кол чаап койгула, укпай атам деле ошентип элди ызы чыгыла берет. Чаба турган эл өзү чабат, силер деңгээлиңерди ошого жеткизгиле деген. Жок, мен жеткизе элекмин, эже. Рахмат. Өткөнү мен бир жеңемин статусуна жазып коюптур. Кылсаң да кылбасаң да жакпайсың, баарына Кудай күбө деп. Ал кайненесин арнады да, кайненесин намек берди. Кайненеси да коюп коюптур статусуна. Жана дарак бар го, дарактын бир боорунда, дарактын бир бутагында чынчыктын уясы жумуртка турат, анын алдына текст жазып коюптур. Кайната кайненеңди кандай сыйласаң, уул кызыңдан ошону көрөсүң деп. Сенин бала бакыраң өсүп атат, шашпай энеңди көрөсүң дегендей эле да. Кандай даярдандыңыздар бүгүнкү концертке? Даярдык жакшы. Бүгүн баарыбызга маалым Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Айбек Карымов агайыбыздын өздүк майрамы болуп турат. Дал ошол өздүк майрамда басым кылып, жаңы дем деп атайын, өзүнүн баягы шакирттери менен, бизде болгон жаш муундагы өзү тарбиялап өстүргөн уул кыздар менен биргеликте концерт коюп жатат. Андан тышкары элге таанымал мынакей эл артисттери, эмгек сиңирген артисттери келип куттукталышат. Манай эң сонун. Бүгүн угушумча экөөбүз кесиптеш болуп турбайбызбы? Бүгүнгө чейин алып барчысыз экенсиз. Булай бурса бүгүнгө чейин алып баруучусу менмин. Баардык келген ырчыларыбызды, агаларыбызды, эжелерибизди кезек-кезеги менен ырдатып, кезек-кезеги менен Айбек агайыбызга куттуктоолорун айттырып, бүгүнкү чейин алып баруучусу менмин. Чоң рахмат. Анда келиңиз Айбек агай, сиз да өз куттуктооңузду айта кетсеңиз. Айбек агай, бүгүнкү туулган күнүңүз кут болсун, өмүрүңүз узун болсун, чыгармачыл ийгиликтерди каалайлы. Кыргыздын элине, жерине кызмат кылган эр азамат уулдарсыз, дал ошондой эр азамат уулдарды тарбиялап өстүрө бериңиз. Узун өмүр, бүгүнкү өздүк майрамыңыз кут болсун, концертиңиз мыкты деңгээлде өтсүн, туулган күнүңүз кут болсун. Чоң рахмат, сизге да ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат.
менен. Все. Сіздерді шаңды болчамыздар білен сақтауызға Айбек Қарымов ағалысы шақырады. Жақшымын. Денсаулықтарыңыз жақсы ма? Аяқтар қандай болып жатыр? Даярдық. Жақсы болып жатат қой. Баятан бері чуркап эле даярданған киши, жөн жүргөн киши жок. Концерт болот дешип. Анан бул жердин саатын, концерттин атын жаңы дем деп коюпсуз. Эмне себептен жаңы дем деп аталат? Себеби мындай да мен 5-6 жыл сахнага чыкпайм деп Жоголуп кетесиз. жоголуп башка чөйрөгө кетип калгам да. Анан Қырғыз Республикасынан еңбек сіңірген артисті Айбек Қарымов ағайымыз бүгін өздік майрам белгілеп, өздік майрамда жалпы істерменен бөлісіп отырады қадірлі меймандар. Bir қол шайып қойсаңыздар. Саламатсыздарбы, амансыздарбы. Мысырдың ақтауына қарабастан ошентип атамында келип калды. Келдиңиз. Ömrüm uzun olsun oğlum. Şu tepkigen yazma. Şu benim balamdı sıylap gelgen sizlerge tuğanlarım çok razılık aytarım. Sizlerin dağı ömrümün uzun olsun. Dedi o. Söyle. Bakkan apası buna. Apası. Bakkan. Çoğunluk. Havalçuday çoğuttun kaytarıp Karayıma tilcüğündü izlegim Unutlarım Unuttuk sebepleri Talan bergen demi menen bergen gücü menen buyruğu menen жаңырлар, жаңы күйлөр, жаңы дастан термелер ошо жактан келип атат да. Канча даярдандыңыз бул концертке? Бул концертке өзү бир концертке даярданыш үчүн мындайда жаңы чыгармалардын топтому болуш үчүн айма чыгармачылыкта кайнай бересиң анан бир күнү эми муну элге беришим керек деген максат менен бир кыскасы 5-6 айдан бери жазган жаңы чыгармалардын топтому да. Бүгүн чыгармачылыкта кайсы кесиптештер сизге мотивация берип, күч берип жардамга келишти? Эми мындай да менин немем мурунку кесиптештеримден келчүлөр бар. Гүлзат Байзакова, Асель Турдалиева, Алтынай Нарбаева келеби, келбейби билбейм. Айтылгандар келишкени келет. Келбегенине мен нааразы эмесмин. Мен көбүнчө бул жакта бүгүн жаңы дем, жаңы жүздөр. Мен жаңы шакирттерим, жаңы кыздар, жаңы балдар, ошолор себеби мен көп аркага кайрылган жокмун да. Алдыдагы жаңы жүздөрдү алып чыккым келип, ошол
Nazgül Aklunova, Aybek Rayimbayev, dagы ушуга окшогон жаштар. Макондай бойсы чоң ийгиликтерди каалайбыз. Бүгүнкү концертиңиз жакшы деңгээлде өткөзсүн. Рахмат, чоң рахмат. Силерге да мен көбінше екінші жаңы демдік концертімдің атын қойғанның себебі негедір жаңы демменен жаңы күшменен қайрадан шығармашылықтың бір бөлігін баштадым оқшайды. Андықтан жаңы таланттарды алып шығып шығармай жүрген соның үнді талантты жігіт қыздарды көбінше қыздарды алып шығып жүрдім еле елдер не жалаң эле кыздарды алып чыга бербесин деп бир Айбек деген сонун ырчы жигитти таап ошол жигитти алып чыгып атам. Алдыңыздарга тосуп алыңыздар. Калиев Иманалиевдин сөзүнө Айбек Райымбаев келиңиз. Кел алайын. Жакшылар менен достошуп, жакшы жан күтүп баш кошуп. Екінші бөлім әлбетте Жанду аспаптың қоштауысында фольклорлық шығарма жалпы бағыңыздарға тартыламақшы. Аны бізе бір болча қоштапамыздар. Sen barda karanlık tün Al durvay ay güzücük Caralanday Sen menen taşlar jolda O sezilen göğsünde barakkanday Sezilen göğsünde barakkanday
bir daldım, daraqтай bir kaldım. Самас Васильевич, кандай сиздин салтар жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүкүр. Чыгармачылыкта Быйыл меники уже 30 жылдан ашып кетти. Быйыл ушу жеке концертимди берем жаңы жылга чейин. Филармонияда берем деп азыр даярдык. Обязательно чыгарам деп эми. Анан келиңиз анда бүгүнкү Айбек айга туулган күнү экен. Жаңы дем аттуу концертинде өзүңүздүн жылуу сөздөрүңүздү ада кетсеңиз. Эми Айбек мырза, Айбек досум деп эле айтайынчы. Мындайча айтканда биз мына көп жылдан бери чогуу бир сахнада иштешип, жакшынакай жолдош, жакшы достордон болуп жүрөбүз. Чыгармачылыгы менен абдан сыйлап келем, урматтап келем. Сонун ырлары бар. Экөөбүздүн мына канча жыл өзү дагы сахнадан кетип калбадыбы канча. Анан ырдабайм деп эле коркутуп кетип калышат деле. Анан эме баягы искусствого илинген адам, искусствонун ушуреки камырына жуурулуп, ошо жерде жүргөн адам эч качан искусстводан кете албайт. Анткени бул Кудайдан берген талант. Ал нерсени бир катып албайт экенсиң, же бир жерге алып барып көмүп сала албайт экенсиң да, же көмүп салбайсың, же сатып албайсың. Ал деген ушу жүрөгүң кандай согуп атса, ошореки музыкада согуп турат да. Ошон үчүн мен ойлойм, келгенин абдан сүйүнүп атам, кайрылып сахнага. Балким бир өзүнчө бир эмелер менен атайын балким бир какой-то время өзүнө бир эмеде негизгиси ушу чыгармачыл адамдарда бир эме деген термин бар да, затишье деп коет да. Бериш керек адамгачы баягы адам кечке эле момент иштей берсе, тоже адамдын ден соолугуна да зыян дейт. Балким ошондой бир момент болду, же болбосо бир башка причиналар менен Айбек балким башка жумуштар менен иштеп кеткен деп мен уккам. Экөөбүз сүйлөшүп эле жүрдүк, анан эмне кылып жүрөсүң десем, кат-кырып күлүп коет да. Ошентип коет, деп эле күлүп коет. Эмне болсо да аман болчу, жакшы ырларын чыгара берчи. Өзүң ырдабасаң башкалар ырдасын, мага ырлар жазып бер деп ушундай тамашалашып калчубуз. Мына Кудайым буйрса бүгүн ошо туулган күнүнө жакшынакай чыгармачылык кечесин берип атат. Мен абдан кубанам. Өзүм жакын ушундай жакын досторума, сахналаш досторумдун ийгилигине мен сүйүнөм ар дайым. Ар дайым ушундай биздин Ак жолтой сахнабызда жолугушканыбыз бул биз үчүн чоң майрам. Эң негизгиси мына бүгүн ушу туулган күнү болуп атыптыр. Ар дайым кут болсун демекчимин. Бул биздин өздүк майрамыбыз. Бул эң эле Кудайдан берген бир эле өзүбүздүн майрамыбыз бар. Ошону өмүр узун болсун, үй бүлөсү менен тынч болуп, бактылуу болуп, жакшынакай чыгармаларды жаратып, элдин жүрөгүнө, элдин эмесине толсун. Өзү дагы сонун ырларды жазат. Бүгүн болсо мен ушу туулган күнүнө өзүнүн чыгарган бир жакшынакай чыгармасын ырдайм. Таанышкан күн деген чыгарманы тартуулап бермекчимин. Бар болсун жада эч качан оорубасын, жакшы чыгармаларды жаратып жүрө берсин. Мен сени жакшы көрөм. Айбек, туулган күнүң кут болсун. Чоң рахмат сизге дагы чыгармачылык ийгиликтер. Рахмат. Анда эмесе бүгүн Айбек бекенин жакындары туулган күнү менен куттуктап ырдап берели дейт. Келиңиз. Туулган күнүң менен, туулган күнүң менен, туулган күнүң менен Айбек байке, туулган күнүң менен. Айта албай жүргөнмүн сага жаным, айтамын бүгүн чынымды.
Бул жерде аман эсен байкебиздин каалоо тилектери болсун. Кутмандуу күнүңүздөр менен ушу Айбек байкенин концертине келип калдык. Айбек байкен ушу бала кезде аябай кыялданып, ырларын өйлөрдөчү элек. Ошолордун максаттарын соорун алып, Айбек байке менен дуэт жасап калдык, Кудай буйруса. Бүгүн Айбек байке туулганыңыз кут болсун, өмүрүңүз узун болсун, ден соолуктуңуз бар болуңуз, бактылуу болуңуз. Туулган күнүңүз менен Айбек байке. Чоң рахмат. Айбек байке туулган күнүңүз менен эл сыйлаган, биз сыйлаган инсандардын бири. Биз бала кезде Айбек байкенин ырларын ырдап чоңойдук. Азыр сахналашып болуп отурасыз. Сахналашып болуп отурабыз. Айбек байкеге чыгармачылык, ийгилик, дагы көптөгөн огондорду жарата берсин, кыргыз элибизге кызматын кыла берсин. Туулган күнү кут болсун дагы. Чоң рахмат. Рахмат.